Ассаламу алейкум, урматтуу Москва жергесинде жашап эмгектенип жаткан замандаштар, амансыздарбы? Бирден лайк басып коюңуздар, контакттар менен бөлүшүп коюңуздар. Көбүн эсе мына Котельниктеги мекендештерге, Котельниктеги жашаган бир туугандарга жакшы кабар. Ош самса деген самсахана ачылыптыр. Мынакей биринчи выходтун жадына ачылыптыр. Келип жарнама тарталык деп агабызга айтсак, сенин подписчиктериңе дейт 50 адамга 2ден самсаны бекер берелик дейт. Өзгөчө самсанын баасы 120 экен, анан шорпос кошуп берилет экен. Шорпосу аз көрөсүздөр. Сөөктөн шорполору кайнатылып, кыскасы 2-3 саат ошол тандырдын ичине бышкан шорпо аябай даамдуу деп айтып, мына жарым саат күтүп, мына азыр бышканда доставкадан алып кетишти. Отуруп жегендер дагы бар. Адам аябай көп экен туугандар. Андыктан көп жөнөкөй шарты 10 досуңузга таратасыздардан келип мына тараттым дейсиздер, болгон ошол эле. Биринчи выходтан чыгасыздар туугандар, мындайдан басасыздар. Азыр полный сиздерге маалымат беребиз. Бизден алыспай туруңуздар. Метродон бир 100 метрдей эле нарыда экен. Жүрүңүздөр анда. Самсахана мына ушул жерде жайгашкан. Азырынча названиялар коюла элек туугандарым. Сиздерге чакан кылып жабылышын сиздерге тартканбыз. Анда эмесе ошол жака назар салыңыздар. Assalamu alaikum. Bir tuğanlar, Müslüman bir tuğanlar. Şu Котельникке gelip, samsakanaga gelip, bunday samsalarda, bunday şorpolarda içip ketkile. En arzan, jakşı, daamdуу tamak. Oştun samsası şu Котельникке açılıp kaldı. Bardığını jakşı mıйман кылып атат. Ну, я тут живу рядом с Котельник, каждый день прихожу вот сюда, чтобы самса вот такой вкусный, очень вкусный самса. И еще, кроме самса, еще дают вот такой бульончик. Покушаешь вкусно. И мохито. Вот. Я каждый день прихожу сюда. Приезжайте сюда, братья, давай. Метро Котельники, возле первого входа. Приходите, покушайте. Правильно же? Люди добрые, вкусно, приятного аппетита. Заставили нам. Вот даже девочки к нам ходят покушать. Zor. Номер 1 samsa. Şorvalары, açıkları hamma kelip yeb ko'rib baho berasizlar. Samsa zo'r. Yurtdoshlar, musofirda yurganlar, mana Котельникida mana shu adresda yaxshi somsa bor ekan. Men ham yaqinda bilib qoldim. O'zim 10 yildan beri ishlayman. Men shu Lyubertse degan joyda ko'p joylarni borib ko'rganman. Maqtadim Masud. Xudoylik yurgan aytaman, o'rtoqlar, nomer 1 ekan. Kelgile o'sha Котельникте Osh samsasi açılıptır. Gelip oslayıp ketkile. Samsası şorposu da var eken. Biz o'sha yoqda ishlaybыз. Котельникке kelip ketkende o'sha yerga qayrilib, o'sha yerda samsa jeb ketamiz ardayım. Sizler de gelip jeb ketsеңер болады. Ош самсаны негиздеп ачкан Мухтим агабыз жаныбызда турат. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Иштериңиз жакшы? Иштеп атасызбы? Агам өзүң эле тартып коёбучу дегенден сөзгө бир аз жогоракпыз дедиле. Экөөбүз эми колдон келишинче сүйлөп тартып бермекчибиз. Канча болду ачылганыңызга? Канчага чейин иштейсиз? Доставкалар барбы? Ошолор боюнча сүйлөшөбүз. Assalamu alaikum, hurmatli mekendeshlar, bizni ko'rib atgan yurtdoshlar. O'sha metro Котельники Moskva shahrida samsa o'z-o'zidan Osh samsani ochdi, xudo buyursa. Dostavka bo'yicha aytsam, metro o'sha Котельники Lyubertse rayoni bo'yicha besplatniy dostavkalarimiz bor. Metro bo'yicha ayta turgan bo'lsak, metroga da dostavka qilib beramiz.
Hmm. 15 туктан жогору заказ кылгандары. Қаншадан қаншаға іштейсіздер бұл жерде? Иштеш убактыбыз саат 8-ден 11-ге чейин. 11-ге чейин іштейсіздер. Азыр эми бир тандыр экен. Азыр эл көп экен чындыгында. Экинчи тандыр койсоңуздан болду экен өзүчү. Кудай буйрса Пландар бар? пландар бар. Жакын күндөрдө экинчи тандырды аракетин кылып атабыз уже. Самсанын баасы канчадан алам Муслим ака? Самсанын баасы 120 сомдон. 120. Граммы кандай эми? 210 грамм. 210 грамм. Анан бульону самса менен бесплатно берилет. Точно? Точно. Мына. Анан эртең жок болуп келгенде, биздин подписчиктер келгенде. Андай го. Кудай буйрса постоянно кылышка аракет кылып атабыз. Буга чейин ошо былтырлар тартканда шорпо сокуп алып, балесине калдым мен. Эжелердин каргышына калып кеттим го. Көбү мага чалып жамандап жана кылышты. Ошол пияздары менен ачуулары кош берилет экен. Соустары. Бир самса алса да шорпосун бересизби же кандай? Ооба, бир самса алса да беребиз, 2 самса алса. Алып аткан адамды жыланасы карап. Ичем десе да. Бере беребиз ооба. Негизи ошол картошка, сөөктөр, эттер аралаштырып кыласыздар эми? Ооба, сөөктөн неметип витаминдар менен. Эми бул туугандар көпчүлүктүн иши көпчүлүк, анан ичине жанагы картошка же болгарский ошого окшогондор илешпей калса капаланбайсыздар, эл көп дегендей чоң азанга коюлат экен. Бул эми тандыр шорпо болуп калды да. Буйруса, жакшы. Чындыгында азыр алдыда бир туугандар чындыгында мактады. Айттым го, мына жерде 30 мүнөт күтүп, доставка кылып өзүнө ошол туугандарын алып кетти да. Чындыгында мына биз дагы көрүп, бир ачып жана көргөзөйүн туугандарым. Азыр тандырдан чыкты. Эртеңкиге анан даярдыгыңыз кандай? Жума күнү чыгарам да бул видеону. Эртеңкиге Кудай буйрса даярсызбы? Даярданып атабыз, ооба. Даяр болобуз. Ошо өзүңүз айткандай 50 та самса, 100 самса, 50 адамга, ооба. 50 адамга 100 самса, эки-экиден. Келип, 10 досуңузга таратып эле көргөзүп ала бересиздер туугандар мынакей. Бул Катардагы самса, бизге атайын даярдалган жери жок мынакей. Етini көзүңүздөр көрүңүздөр, мына. Ет каяктан аласыз? Бул эмне эти? Удун эти? Удун эти, ооба. Эң жакшысын тандап, өзүбүз барып көрүп алабыз да. Азыр негизи дешевый эмелерди кошпойбуз. Дешевый этти. Адамдар чындыгында макталат. Эгер ошол мактагандай болуп кеткен болсоңуз, клиент көбөйгөндө дагы анда жакшы. Кудай буйрса, иншалла, аракет кылып атабыз. Чалпынчак эттер кошпош керек. Карап алып жанагычы. Клиент пастан кармаш керек да. Тейлөө биринчи очтойм сизге айтып коеюн билгенимди деген. Буга чейин деле айтып жүрөм го. Бисмилла. Тандырда пишиптир да. Ысуу экен. Эттен бир жеп көрөбүчү. Бисмилла. Жакшы. Өзүңүздөр бирге жеп кетиңиздер. Мурдакын жегендер болсо, тейлөөсү боюнча, даам боюнча жаза кетиңиздер туугандар. Чынында жакшы. Келип жеп баа берип. Жалпы жокпу негизи? Жок. Кудай буйрса такачта жалпы жок. Өзүңүз каяктан болосуз? Оштан, Кашкаркыштак айылы. Кашкаркыштактан болосуз. Мына Москвада канча самса гана татпайт, жалган сүйлөбөйүн. Полный эле Кашкаркыштак туугандар. Полный эле биздин мастерлер иштейт, биздин айылдан болгон балдар. Канча стаж бар анын сиздерде? Бизде иштеп аткан баланы 10 жылдык стажы бар. Кудай буйрса самсалар жакшы чыгып атат, элдерге жакып атат, элге. Мындан ары дагы жакшыраак кылышка аракет кылабыз. Жакшы. Иштөө убактыңызды дагы бир жолу айтып коесуз, шеф. Иштөө убактыңызды. Иш убактыбыз ошо эртең 8ден кечки 11га чейин иштейт. 11ге чейин иштейт. Мына ушундай. Туугандар келип самса жеп, отуруп, сүйлөшүп кетсе болот. Бир учурда ошо 12-13 адамга чейин отуруп, жеңил чака местасы бар экен, кол жуганга жерлери бар. 25 адамга. Эмнелер отуруп мындай кылган да? 25 адам. Жакшы. Нары бери өткөнчө метрого жакын экен. Чындыгында мына котельникиде биздикилер аябай көп жейишет, жашашат демекчи. Бул жерде өзүбүздүн агалар, автобус минишкен агаларыбыз бар экен, алар да мактап чындыгында жана кылып кетишти. Алар досун барыңыздардан тышкылта, жакшылта, билимдте жүрө берет туугандар. Келип жеп, поддержка кылыңыздар. Жолдорду көргөзүп койдум, иштөө убактыларын агабыз айтты, номерлерин, адресин жазып койдук. Ишиңизге ийгилик каалайбыз дагы бул жолу. Келип самса жеп кетиңиздер. Көрүшкөнчө сау болуңуздар.
Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. Даканса айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп чорныйдан базадан текшерип берет. Ушуга окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.